Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүн республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кубатбек Алчевич Кыргыз өкмөтүнүн жасап жаткан иш аракеттери тууралуу маалымат бермекчи. Кубатбек Алчевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүнкү брифингде бир нече актуалдуу маселелерге кайрылабыз. Булар өлкөнүн жалпы социалдык экономикалык өнүгүшүнүн акыркы жыйынтыктары, айыл чарбасында оруп жыйуу иштери, эпидемиологиялык кырдаал багытындагы жасалып жаткан жумуштар жана башка элден түшүп жаткан айрым кайрылууларга жооп беребиз. Улуттук статистика комитети 11 сентябрда 2020 жылдын 8 айындагы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүшүнүн жыйынтыктарын чыгарды. Ага ылайык республика боюнча ички дүң продукция 335,2 миллиард сомду, же болсо 94,1% түздү. 7 айдын жыйынтыгына салыштырмалуу өсүү темпи 0,2%га жакшырды. Бул 5,9%га түздү. Январь-июль айларында минус 6,1% болгон. Бүгүнкү күндөгү көрсөткүч 8 айдын жыйынтыгы менен 5,9% түздү. Мунун ичинде өнөр жайы 100,1%, кызмат көрсөтүү 90,2%, соода жүргүзүү 83,2%, курулуш 92,2%, айыл чарбасы 101,8% болду. Инфляция 2,2% болду, же болбосо биз пландаган, же болбосо прогноздогон чектен ашкан жок. Жалпы киреше 8 айда 99 миллиард 660 миллион сомду түздү. Бул биздин пландагандан 89,6% түзөт. Ошондой эле Евразиястан ташылып келүүчү товарлардан алынуучу бажы алымдары 9 миллиард 124 миллион 700 миң сомду түздү. Ал эми Кыргызстандын төлөмү Евразияске 3 миллиард 362,5 миллион сомду түздү. Демек, биз Евразияске төлөгөнүбүздөн алганыбыз 5 миллиард 762,2 миллиард сомго көбүрөөк болду. Республикалык бюджеттин дефицити август айында киреше 78,1 миллиард сомду түздү, чыгашта 93,1 миллиард сомду түздү. Дефицит 15 миллиард сомго чыкты. Же болбосо ички дүң продукцияга карата 4,5% түздү. Өзүңүздөр билесиздер, июнь айында 17,7 миллиард сом болгон, же болбосо 7,8% болгон. Бул жерде дагы көрсөткүчтөр мына айткандай мурунку июнь айында 7,8% болсо, мына кийинки айларда биздики 4,5%га түштү. Бирок мунун ичинен салык кызматынын республикалык бюджет боюнча жылдык планы 40,8 миллиард сом, аткарганы 38,4 миллиард сом, же болбосо 94% түздү. Бул ай сайын көрсөткүчтөрү жакшырып, мурунку пандемия, коронавирус курчуп турган убактагы баягы жетишпездиктердин баардыгын жоюп келатат. Же болбосо мына август айындагы планды айта турган болсок, 4,8 миллиард сом акча каражаты пландалган болсо, салык кызматына чогултууга 5,9 миллиард сомду чогултту. Же болбосо планды 123,3%га аткарды. Жалпы бир айдын ичинде ачыкча 1 миллиард 200 миллион сом акча каражатын чогултту. Учурда бюджеттин киреше бөлүгүн толуктоодо салыктык процедураларды санариптештирүүнүн эсебинен натыйжалуу иштер аткарылып жаткандыгын белгилегим келет. Мына жогорудагы көрсөткүчтөрдүн баардыгы ошол бүгүнкү күндөгү биз ойлойбуз санариптештирүүнүн эсебинен мындай бир топ жакшы көрсөткүчтөргө жетишип жатабыз деп. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, салыктын түрлөрүн жылдыруу, же болбосо кандайдыр бир каникулдарды берүү маселелери каралып, кээ бир салыктын түрлөрү бүгүнкү күндө биз толук кандуу чогулта элекпиз. Ошого карабастан мына пландарды ашыгы менен аткарууга жетишип жатабыз. Бул бүгүнкү күндөгү санариптештирүүнүн натыйжасы деп эсептейбиз. Фискалдаштыруунун бир компоненти электрондук фактуралар. Ишкерлер өзүңүздөр билгендей, буга чейин да кабарлаганбыз, 1-июлдан тартып электрондук эсеп фактураларды милдеттүү түрдө колдонууга өткөрүлдү. Айрым биздин жарандарыбыздын буга даяр эмес, өтүүгө болбойт, бүгүнкү күндө бул иштерди жүргүзүүгө эрте дегенине карабастан, биз мына киргизип өттүк эле. Бүгүнкү күндө
анын жыйынтыктарын көрүп жатабыз. Учурда жалпы субъекттердин 70% колдоно баштады. Тагыраак айтканда 10 сентябрга карата электрондук эсеп фактураларды 9234 ишкер пайдалана баштады. Бул иштер дагы улантылып жатат. Аталган системаны башка салык төлөөчүлөр да колдонсо жакшы болот. Бул жакшы мүмкүнчүлүктөрдү и ыңгайлуу шарттарды түзөт деп ойлойбуз. Экинчи компонент АЗУ АЗС, автоматтык система управления деп коет, автоматтык башкаруу системасы АЗСтер боюнча. 1-июлдан тартып май куючу станцияларда, анын ичинде унаага газ толтуруучу жана газ компрессордук станцияларда автоматташтырылган башкаруу системасы менен иштей баштады. 10 сентябрга карата республика боюнча иштеп жаткан 1048 май куючу станциянын ичинен 760-ына бул аппараттар орнотулду. Же болбосо бул 73%-ын түздү. Бунун өзгөчөлүгү ушул аппараттар коюлган станцияларда кассалык аппараттан өткөрүп, жанагы чек бербей, же болбосо башкача жолдор менен май куюуга жол бербейт. Эгерде ошол аппараттан өтпөй турган болсо, значит бул май куюучу жана пистолет деп коет, жана шлангдары алар иштебей калат. Ошондуктан май куюп жаткандар аргасынан ошол эгер кандайдыр бир ойлор менен кассадан өткөргүсү келбесе, ага мына бөгөт коюлат. Ошондуктан бул жерде дагы мен ойлойм бир топ мына ачык айкын туура иштөөгө шарт түзүлдү деп. Кийинки компонент электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздар. Мурункудай товардык транспорттук кагаздарды кол менен жазып, же болбосо атайын кагаздарга жазып аны алып жүрбөстөн аларды ошо электрондук түрдө бүгүнкү күндө аткарууга, же болбосо ошолорду колдонууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул да 1-июлдан баштап салык кызматы электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз программалык модулун электрондуу эсеп фактура системасынын алкагына киргизди. Натыйжада технологиялык чынжыр боюнча мунай заттардын жүктөө үчүн мунайды жана мунай заттарын казып алуу, өндүрүү, импорттоо жана сатуу менен алектенген субъекттер өз ишинде электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды колдоно башташты. Бул электрондук документтерде мунай жана мунай өнүмдөрү жөнөтүүчү, алуучу жана жеткирүүнү жүзөгө ашыруучу транспорттук каражаттар жөнүндө маалыматтар жана башка маалыматтар камтылат. Бул жерде толук ошол өндүрүлгөндөн баштап жеткирүүчүгө чейинки толук маалыматтар ким жеткирип жатат, ошолордун баардыгы ушул электрондук документте көрсөтүлөт. Бунун негизинде тиешелүү кызматтар бул боюнча маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк болот. 10 сентябрга карата салык төлөөчүлөр тарабынан 26846 электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздар таризделди. Жыйынтыктап айтканда дагы бир катар компоненттердин үстүндө иштер жүрүп жатат. Мунун баары бюджетке көмүскө экономиканын каражаттарын ачыкка чыгарууга, контрабандалык товарларды кыскартууга, башкысы бюджетти толтурууга түздөн-түз жакшы таасирин тийгизет деп ойлойбуз. Буну мына биз бүгүн көрө баштадык, булардын жакшы натыйжасын. Буга чейин айтылып жүргөн элде контрабанда жумуштары, же болбосо эки түрдүү бухгалтерия деп койчу, жашыруун бухгалтериялар болчу. Ошого окшогон иш-чараларды жүргүзүп, кээ бир биздин ишкерлер ошол жүргүзгөн чарбасын толук кандуу отчеттордо көрсөтпөй жүргөн мезгилдер болгон. Мына көмүскө экономикадагы бүгүнкү күндөгү үлүшү 24-26% деп официалдуу түрдө айтылса, официалдуу эмес 40%га чейин деген мындай негиздер айтылып жүргөн. Бүгүнкү күндө мына ушул электрондук түрдөгү документтерге өткөрүү менен бир топ тармактардагы ушул маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк болду. Биз буну аягына чыкканда, Кудай буйруса, мен ойлойм, биз жалпы мамлекет, элибиз бунун пайдасын көрөт деп. Бардыгы ачык болуп, контрабандага дагы бөгөт коюуга бул түздөн-түз шарт түзөт. Жогорудагылардын натыйжасында учурдагы кризиске карабастан 2019 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктан 1 миллиард сомдон ашыгыраак акча түшүрдүк. Жана мен айткандай, 2020 жыл үчүн коюлган пландан 2 айдын ичинде 1,9 миллиард, же болбосо 2 миллиардка жакын акча каражаттары салык түрүндө кирешеге алынды.
салык кызматына киргизилип жаткан санариптик системаларды бажы тармагында да киргизүү бүгүнкү күндө абдан актуалдуу. Бажы системасын реформалоонун бир гана жолу санариптештирүү болуп эсептеле турганын биз баарыбыз жакшы билип калдык. Биз ал аркылуу ишке ашырууга аракеттерди жасап жатабыз. Дүйнөлүк тажрыйбадан алып, Кыргызстандын бажы кызматы автоматташтырылган башкаруу системалары боюнча программаларды азыркы мезгилде талдап жатат. Жакынкы күндөрү ошол программалардын бизге ылайыктуусун тандап, ошону биз ошо бажы кызматында да колдонуп, бажы системасында болуп жаткан кээ бир мүчүлүштүктөрдү, кээ бир жашырууларды, кээ бир баягы биздин экономикага таасирин тийгизген же болбосо экономикага иштебей жаткан ошол кээ бир бажы тарабынан түшүүчү биздин жыйындардын баардыгын ошол ачыкка чыгарып ошолорду бюджетке түшүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан биз бул боюнча дагы бүгүнкү күндө өкмөттө катуу иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Буюрса жакынкы күндөрү ошол программаны тандап туруп киргизе турган болсок, бунун натыйжасында дагы биз бир топ ошол биздин ички продукцияны, бюджетти жогорулатууга, ошону көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Өкмөттүн негизги максаты бүгүнкү күндөгү коронавирустан кийинки экономиканын тармактарын ишке киргизип, ошону менен бирге санариптештирүү жолу менен төлөмдөрдү көбөйтүү десе, бул бизнеске, ишкерлерге дагы кошумча нагрузка берүү эмес, бул ошол жанагы туура иш жүргүзбөй, кээ бир төлөмдөрдү төлөбөй жашырып жүргөн маселелердин баардыгын сыртка чыгарып, ошону туура баардыгына баягы мыйзамдын чегинде иш жүргүзүп, бүгүнкү күндө бюджеттин салымын көбөйтүү боюнча иш чараларды жүргүзүү тез аранын ичинде биздин мамлекеттин экономикасын коронавирус башталганга чейинки деңгээлге жеткирүү маселеси турат. Биз ошонун үстүнөн иштеп жатабыз азыркы мезгилде. Андан кийинки биздин дагы өзүбүздүн иш чара боюнча пландарыбыз бар. Андан кийинки өнүгүү жолуна түшүү максатында иш чаралар жүргүзүлүп жатат. Чек ара постторундагы иштер туурасында айта кетсем, бул дагы биздин экономикага түздөн түз тиешеси бар. Евразияске мүчө мамлекеттердин аймагынан алып кирүүдө товарларды эсепке алуу пункттарында кыйыр салыктарды тескөөнү жакшыртуу, ошондой эле Евразия өлкөлөрүнөн эсепке алынбаган товарларды алып келүүнү кыскартуу максатында ар бир пункт боюнча өзүнчө техникалык жагынан тартып, нормативдик жагына чейинки иш чаралар планы иштелип чыкты. Бул деген бизде өткөрмө пункттарда турган, мына биз Ак Тилек пунктуна ошондой салык тарабынан кызматтарды киргизип, автоматташтырып, бул жакта отуруп өкмөттө салык кызматынын жетекчилигинде отуруп эле ошол жактагы болуп аткан иштерди көрүү максатында же болбосо келип өтүп аткан жүктөрдү, товарларды контролдоого жетиштик. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мына буга чейин ачык айтып коюшубуз керек. Буга чейин бир сутканын ичинде 50-60га чейинки машиналар өтүп жаткан болсо, азыр ошол система киргенден кийин Ак Тилек постунда азыр ал 80-90га, андан дагы кээ бир күндөрү көп мындай санга чыгып атат. Бунун баардыгы демек ошол кээ бирде эсепке кирбей калган ошондой маселелердин баардыгы бүгүнкү күндө мына ачыкка чыкты десек болот. Ошондой эле иштерди бүгүнкү күндө мен айтып жаткандай ар бир өткөрүү пункттарына иш жүргүзүү үчүн атайын иш пландары иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө дагы жакшыртуу максатында Ак Тилек постунда товарлардын эсепке алуу пункту боюнча 22 иш чара планында бекитилди. Чалдыбар товарларын эсепке алуу, Чалдыбар постунда товарларын эсепке алуу пункту боюнча 14 иш чара планга киргизилди. Чоң Капка посту боюнча товарларын эсепке алуу пункту боюнча 14 иш чара ишке киргизилди, пландалды. Темир жол жана авиа посттордун алкагында 11 иш чара бүгүнкү күндө пландалып, ошонун үстүнөн тиешелүү мамлекеттик кызматтарга, мамлекеттик органдарга тапшырмалар берилип, бүгүнкү күндө ошонун үстүнөн иштер жүргүзүлүп жатат. Баса белгилеп кетчү сөз, Евразес өлкөлөрдүн темир жол жана авиа каттамдары менен товарларды алып кирүүнү башкарууну жакшыртуу, ошондой эле импортчулар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында темир жол вокзалдарында жана аэропорттордо Евразия алкагында кыйыр салыктар менен иштөө боюнча салык кызматынын башкармалыгын
ишке киргизүү боюнча 21 августта өкмөт чечим кабыл алып токтомго кол койдук. Бул боюнча жана мен айткандай ошол эсепке алынбай жаткан товарлардын баардыгын эсепке алуу боюнча иш-чаралар толук кандуу жүргүзүлөт. Маймак, Кара-Балта, Аламүдүн, Кара Суу, Бишкек 1 темир жол станцияларында жана Манас, Ош эл аралык аэропортторунда салык постору ачылып жатат. Тийиштүү органдарга тапшырмалар берилип, бул боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Кээ бирлеринде бүгүнкү күндө мурунку жумадан баштап толук кандуу иштеп баштады. Кээ бирлери мына ушул жуманын ичинде ошол посттор ачылып иштеп, жакын күндөрү мен ойлойм биз бул жерден дагы жакшы мындай жыйынтыктарга жетишебиз деп. Бир эле темир жол менен ошол авиа каттамдардан товарларды ташып келүүчү пункттарга коюлган посттордун алкагында биз бир жылдын ичинде 1 миллиарддан ашык сомго чейин чогулталабыз деген бүгүнкү күндө эсеп бар. Аны жакшыртуунун негизинде бул маселелерди мындан да жогорулатууга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойбуз. Өкмөт пандемиянын шартына карабастан 2020 жылга пландаштырылган таза суу, ирригация, социалдык объекттердеги, андан тышкары ооруканалардагы курулуш иштерин толугу менен жүргүзүп жатат. Өзгөчө белгилеп айтып койчу нерсе, жаңы пландалган 12 оорукана боюнча айтсак, буну жакшы билесиздер. Мына биз жакын аралыкта ушул пандемияга каршы иш жүргүзүү максатында 12 оорукананы кайрадан 3-өөнү жаңы салуу жолу менен, калганын ремонттоп, перепрофилировать этүү жолу менен ошол ишке киргизүү боюнча иш-чараларды кабыл алып иштеп жатканбыз. Бүгүнкү күндө анын 7 толук кандуу бүткөрүлдү. Азыркы мезгилде мебелдер менен, медициналык жабдуулар менен жана аппараттар менен жабдуу иштери жүргүзүлүп жатат. Массалык маалымат каражаттарынан жакында толук кандуу барыңыздар көрөсүздөр, күбө болосуздар. Кудай буйруса булар жакын күндөрү иштеп баштайт. Саламаттык сактоо министрлиги дагы өз тарабынан тиешелүү ал жерге штаттык бирдиктерди бөлүп берүү боюнча кайсы бир буга чейин иштеп жаткан ооруканалардын штатына киргизип, же болбосо ошолордун карамагына өткөрүп берүү боюнча иш-чараларды бүгүнкү күндө пландап иштеп аткарып жатышат. Мен ойлойм, жакынкы күндөрү биз буларды мына жалпы эсептеп алганда 1100дөн ашык, жаңылбасам 1100дөн ашык ошо койка место болгон инфекциялык жаны ооруканалар ишке кирет деп ойлойм. Ошондой эле корголгон беренелер боюнча социалдык милдеттенмелердин баары аткарылып келе жатат. Айлык акы, эмгек өргүү, пенсия, жөлөк пул жана башка социалдык төлөмдөрдүн баардыгы өзүнүн убагында кечиктирилбестен бүгүнкү күндө төлөнүп келүүдө. Быйыл Кудай буйруса 1-октябрдан тартып пенсияларды индексациялоо иштери жүргүзүлөт. Бул максатта 11-сентябрда өкмөттүн 2 токтомун чыгардык. Индексациялоонун жыйынтыгы менен пенсиялардын өлчөмдөрү орто эсеп менен 107% өсөт. Же болбосо 7% өсөт десек болот. Пенсиянын орточо өлчөмү 6061 сомду түзөт. Бул ойлойбуз жыл сайын жасалып келе жаткан жумуштар. Акыркы мезгилде атайын бул бекитилген документ бар. Ошонун негизинде мына быйыл дагы коронавирустун шартына карабастан биздин пенсионерлерди, биздин аталарды, апаларды колдоо иретинде ушул ишке дагы атайын каражаттар бөлүнүп, ушу индексация маселесин дагы эстен чыгарбай жасадык. Анын шартында мына пенсиянын орточо өлчөмү жогорулап жатат. Жалпысынан 689 миң пенсионердин пенсиясын индексациялоого 827 миллион сом акча каражаты керектелет. Бул акча каражаты бар, бөлүнүп берилди. Буюрса мына 1-октябрдан баштап ушул маселе чечилип, октябрдын аягы менен ноябрь айында, октябрь айы боюнча пенсияларды алганда биздин пенсионерлерибиз бул маселени өздөрү сезишет. Республикалык бюджетте пенсиянын базалык бөлүгүнө 75,2 миллион сом бөлүнүп берилди. Пенсиялык фонддон пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүнө 752,6 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Өзүңүздөр байкагандай, өткөн жумада президентибиз да мен да аймактарды кыдырып келдик. Айыл жергесинде абал менен таанышып, алгач ошол айыл жериндеги айыл чарбасында экономикалык көрсөткүчтөрдү айтсам,
Бул 8 айдын жыйынтыгы боюнча айыл чарба тармагынын ички дүң продукциядагы үлүшү 12,9% түздү. Же болбосо 132 миллиард 329 миллион сом продукция өндүрүлдү. Өсүү 101,8% түздү. Мунун ичинен мал чарбасы 101,7%, же болбосо 71 миллиард 357 миллион сом, өсүмдүк өстүрүүчүлүк 102,1%га өсүү берди. Бул 56 миллиард 999 миллион сомду түздү. Коронавирус пандемиясына байланыштуу киргизилген карантиндик режимдерге карабастан 2020 жылдын жазгы талаа жумуштары өлкө аймактарында үзгүлтүксүз жүргүзүлдү. Айыл чарба техникалары, үрөн, минералдык жер семирткичтер жана күйүүчү майлоочу каражаттар менен убагында камсыздалып турду. Учурда ооруп жыйуу иштери жүргүзүлүүдө. Республика боюнча кылкандуудан өсүмдүктөрүнүн 393 000 гектары жыйналды. Же жалпы аянттын 84,3% бүгүнкү күндө жыйналды. Чүй облусундагы буудайды жыйноо иштери толугу менен бүттү. Талас, Ысык көл, Нарында жана Алай жергесинде жыйноо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми арпа жыйуу жумуштары өлкөбүздө жакынкы аралыкта аягына чыгат. 4 сентябрга карата республика боюнча кылкандуудан эгиндердин дүң түшүмү 1,41,500 тоннаны түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу бул 100 000 тоннага ашыкча жыйналды. Анын ичинде буудай 581,5 000 тонна жыйналды. Же болбосо буудай 66,9, же болбосо 67 000 тоннага буудай көп жыйналды быйылкы жылы. Түшүмдүүлүк дан эгиндери боюнча гектарына 26,15 центнерден айланды. Бул аягына чыга элек, дагы башка жерлерде мына калган 15%дан ашыгы бүгүнкү күндө жыйналып жатат. Алар жыйналса дагы бул цифралар өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми 2019 жылы бул көрсөткүч 25,9 центнерге туура келген. Бул жерде дагы Кудай буйруса быйылкы жылы түшүмдүүлүк жакшы болду десек болот, былтыркы жылга салыштырмалуу. Жашылча жемиш бакча өсүмдүктөрүнүн жалпы дүң жыйымы 1,438,9 000 тоннаны түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу 104,4 000 тоннага көп болду. 2019 жылы 1,334,5 000 тонна болгон. Техникалык өсүмдүктөр боюнча жыйым теримдери пахта жыйноо 6 сентябрда тартып башталды. Кант кызылчасы быйыл 8,4 000 тонна жерге айдалган. 2019 жылы бул 14,4 000 гектар болгон. Республикада кум шекер өндүрүүчү 2 ишкана иштейт. Кайыңдык кант жана Кошой заводдору. 2019 жылы кант заводдору тарабынан 761 000 тонна кант кызылчасы кайра иштетилип, 99,6 000 тонна кум шекер өндүрүлгөн. Жалпы импорт 20 жылга январь-июнь айында 10,2 000 тоннаны түздү. Акыркы мезгилдерде мына жетишкендиктер боюнча билесиздер, биз кант кызылчасы менен экспорттон көз карандылыктан чыкканбыз. Бирок мына быйылкы жылды көрсөткүчтөрдү ала турган болсок, кант кызылчасы боюнча бул былтыркы мурунку жылдарга салыштырмалуу азыраак айдалды. Булардын ордуна башка мына ошол айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө биздин дыйкандарыбыз бет урду. Биринчиден бул бүгүнкү күндөгү кайсыл өсүмдүк же болбосо өсүмдүктөр же болбосо ошолор пайдалуу болсо ошол жака өтүп жатышат. Бул ар кимдин өзүнүн иши. Экинчиси бул жерде мына ошол бүгүнкү күндөгү дыйкандарыбыздын жанагы агротехникалык маселелер боюнча орусча айтканда сев оборот деп коет, ошолорду да колдоно баштагандыгы байкалууда. Бул эми азыркы мезгилде абдан эле аз, бирок кээ бирөө ошондой иштерди да жүргүзүп жатышат. Себеби дегенде бир эле жерге ар дайым жылдап эле бир түрдүү культураны айдай бере турган болсо, бул сөзсүз түрдө ошол жерде жердин түшүмдүүлүгүнү төмөндөтүүгө алып келет. Ошонун негизинде мына атайын агротехникалык ушундай маселе бар, баягы алмаштырып айдап туруу боюнча. Бүгүнкү күнгө карата кант заводдорунда, соода борборлорунда жана калктын колунда 31 000 тонна кум шекердин запасы бар.
Кызылчанын быйылкы түшүмүн жыйноо өзүңүздөр билгендей эми башталат. Буюрса биз ойлойбуз, бул кызылча кант маселеси, кум шекер маселеси боюнча биздин мамлекетте быйылкы жылы дагы эч кандай маселе жаралбаш керек. Ошондой эле айтып кете турган болсок, бул дагы биздин жанагы мамлекеттеги биздин айыл чарба же болбосо продовольственная безопасность деп коет орусчасы. Ошол биздин тамак аш коопсуздугу боюнча маселелерди чечүүдө өбөлгө болот деп ойлойм. Башка маселелер боюнча дагы мына мен айткандай биз жашылча өсүмдүктөр боюнча, кээ бир маселелер боюнча бүгүнкү күндө баягы буга чейин импорттолуп жаткан маселелерди дагы жылдан жылга улам биз ошодон кетип, өзүбүздүн ички өндүрүүчүлөрдүн түшүмдүүлүктү көбөйтүп, жанагы өндүрүмдү көбөйткөн эсебинен ошондой импорт кылган маселеден да чыгууга жетишип жатабыз. Негизги биздин дыйкандарыбыздын көйгөйлүү маселелеринин бири болгон картошка маселеси боюнча жалпысынан учурда айыл чарбазылыктарын өздүк өндүрүүнүн эсебинен камсыздандыруу картошка 106,2% түздү, жашылчалар 133% түздү. Демек, жана мен айткандай, бул биз өзүбүздү ушул эки культура боюнча жогорудагылардан сырткары бүгүнкү күндө толук кандуу ички өндүрүүчүлөрдүн эсебинен камсыздап, андан сырткары мына 30%га жакынын мисалы үчүн жашылчалар боюнча, картошка боюнча дагы мындай экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Ал эми өсүмдүк майы боюнча маселе бүгүнкү күндө бир топ эле жакшы эмес деп айтсак болот. Себеби дегенде биз өзүбүздү 33%га гана камсыздайбыз, калганын баары 67% бүгүнкү күндө сырттан келип кирет. Республиканын нефтетрейдерлери тарабынан дыйкан фермерлердин күйүүчү, майлоочу майларга болгон керектөөсү жетиштүү түрдө камсыз болуп жатат. Учурда 1 литрдин орточо сатылган баасы дизелдик майлоочу майларга, күйүүчү майга 35,8 сомду түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилинде майдын орточо баасы 43,5 сомго чыгып жаткан. Бул жагы дагы буюрса мен ойлойм дыйкандарыбызга бир топ пайда тапканга жакшы өбөлгө түздү деп. Жыйынтыктап айтканда быйыл түшүмдүүлүктүн өсүү темпи 5-10%га чейин жетет деген экономисттердин болжомолдоолору бар. Айыл чарба продукцияларын экспорттоо иштерине токтоло кетсек, элибиздин 65% бүгүнкү күндө баарыбыз жакшы билебиз, элет жергесинде өз кирешелерин таап тиричилигин өткөрөт. Өлкөнүн жумушчу күчүнүн дээрлик 40%га жакыны айыл чарбасында эмгектенет. Демек биз алардын кетирген мээнеттерин актаганга айыл чарба продукцияларын экспортко чыгаруу, жакшы баада сатуусуна шарт түзүүгө тийишпиз. Дыйкандар кездешкен айрым көйгөйлүү маселелерге токтоло кетсек, буга чейин башка өлкөлөргө чыгарылган жашылча жемиштердин артка кайтарылган учурлар абдан көп болгон. Билесиздер, мына мурунку жылдарда кайсы бир биздин дыйкандардын жашылча жемиш жүктөлгөн машиналары, же болбосо автотранспорттары Казакстандан, Россиядан кайтарылып келиптир деген дагы мына кабарлар жетип жаткан. Ушундай маселелердин негизги себептери болуп, коштоп жүрүүчү документтердин жоктугунан улам болгон. Көпчүлүк, дээрлик көпчүлүгү. Тагыраак айтканда, ташылып бараткан товарларды атайын экспертизадан өткөрүүчү, салыктарды төлөгөнү тууралуу мыйзамдуу документтердин кээ бирөөнүн жетишсиздиги, бажы кызматтары ошонун айынан кайсы бир мамлекетке же болбосо кайсы бир шаарга киргизбей коюу маселелери чыгып кайтарылып жаткан. Андан сырткары сапат жагынан тиешелүү кагаздары жоктугунан дагы ушундай маселелер чыгып жаткан. Түшүнүктүү болсун үчүн айтып кетчү нерсе, мына быйылкы жылкы цифраны алып карай турган болсок, ушул боюнча кайтаруу боюнча же болбосо кандайдыр бир претензия менен 2018 жылы 264 нотификация келген биздин коңшу мамлекеттерден. Бул Россиядан, Казакстандан жана башка биз жашылча жемиштерди экспорттогон мамлекеттерден. 2019 жылы 228 ушундай учур катталган. Анын ичинен өсүмдүктөр жаатында 19 жылдын биринчи жарымында 155 нотификация болгон. 2019 жылы экинчи жарымында 11 нотификация келген. 2020 жылы бул 1 же 2 гана көрсөткүчтү көрсөтүп жатат. Дээрлик
99,9%-га бул маселе бүгүнкү күндө азайды десек болот. Бул кээ бирөө түшүнүшү мүмкүн, быйылкы жылы коронавируска байланыштуу экспорт жакшы болгон жок деп. Жок, андай эмес. Экспорт деңгээли боюнча дагы айтам, негизинен бул ошол бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштери, биздин дыйкандарыбыз, экспортчуларыбыз, ишкерлерибиз документтерди даярдоодо бир топ түшүнүү жолдоруна түшүп, ошолорду так даярдоо менен иштерин алып барып атканын көрсөтүп жатат. Демек, учурда бул проблемалар дагы биздин өлкөдө акырындап чечиле баштады десек болот. Биринчиден 2019 жылдан 2020 жылдын 1-сентябрына карата тамак аш жана кайра иштетүү ишканаларынын саны 102-ге жетти. Анын ичинде 2020 жылы айыл чарба багытында кайра иштетүү жаатында 40 жаңы кайра иштетүүчү ишкана ишке киргизилди. 1208 жаңы жумуш орундары түзүлдү. Экинчиден, Евразиялык бирдиктүү реестрине кирген ишканалардын саны 155-ке жетти. Бул айыл чарба багытындагы гана айтып жатабыз. Мисалы, бал боюнча 2020 жылга чейин 29 гана ишкана реестрде боло турган болсо, экспортко Евразиялык алкагын экспортко чыгаруучу реестрде. Ал эми 20 жылы коронавируска карабаштап, мына 7-8 айдын ичинде 17 ишкана реестрге киргизилди. Жалпысынан бүгүн 46 ишкана биздин ушул Кыргызстанда өндүрүлгөн балды экспортко чыгарууга мүмкүнчүлүк алды. Үчүнчүдөн, пандемияга карабастан Кыргызстандын продукциялары экспорттолуучу өлкөлөрдүн географиясы кеңейди. 2020 жылы жалпы экспорттун көлөмү 2,4%-га өстү. Жана мен айтып аткан маселе ушул. Бүгүнкү жылы келген нотификация же болбосо претензиялар коңшу мамлекеттерден биздин экспорттолгон товарларга азайып, дээрлик 99%-дан жогору деңгээлге азайды деп айтып жатканым, бул биздин экспорттун көлөмүнүн азайганын алып келбейт. Бул кайра биздин экспорттун көлөмү мына пандемияга карабастан бүгүнкү күнгө мурунку жылдарга салыштырмалуу 2,4%-га өстү. Жашылча жемишти экспортто 2019 жылга салыштырмалуу 28,8%-га жогорулады. Быйыл 43.502 тонна кургатылган жемиш, 78.514 тонна мөмө жемиштер экспорттолду. 2019 жылдын 8 айында 32.343 тонна мөмө жемиштер экспорттолгон. Дээрлик мына көрүп турасыздар, 2 эседен көбүрөөккө мына быйылкы жылы экспорт бул тармакта көбөйдү. Жалпысынан 120.200 тонна жашылча коңшу мамлекеттерге, мисалы үчүн Өзбекстанга, Тажикстанга, Кытайга, Иранга экспорттолду. Картошканын экспорту боюнча өзгөчө жакшы жылыш бар. 2019 жылга салыштырмалуу быйыл 112,9%-га жогорулады. Казакстанга 5.582 тонна, Өзбекстанга 14.426 тонна, Россияга 320 тонна, Түркменистанга 3.305 тонна экспорттолду. Айрыкча Түркменистанга быйыл жакшы иш болду. 2019 жылга салыштырмалуу дээрлик 1.011 тоннага картошканын экспорту көбөйдү. Төө бурчак боюнча билесиздер, бул дагы биздин элибиздин бир топ көйгөйлүү маселелердин бири. Төө бурчак экспорттоочу өлкөлөрдүн катарын 6 мамлекетке кеңейттик. Дүйнөнүн 10 мамлекетинде бүгүнкү күндө экспорттоо башталды. Жыйынтыктап айтканда, заманбап лабораториялар салынып, иштөө системалары өркүндөтүлүүдө. Ар бир мамлекеттин билесиздер өзүнө тиешелүү талаптары бар. Ошого байланыштуу мына лабораториялар жакшырып, бир топ системага кирип калганына байланыштуу ушул мамлекеттердин саны дагы биздин чыккан ошо төө бурчактарды кабыл алуу маселелери чечилип, мына алар да кеңейтилип жатат. Мен ойлойм, быйылкы жылдагы түшүмдү дагы биздин ошол төө бурчак өстүрүүчү дыйкандарыбыз эч кандай мындай маселеси жок, сыртка экспортко чыгарууга шарттар түзүлөт деп, анын үстүнөн мындан ары дагы өкмөт, мамлекет ар дайым иштерди алып бармакчы. Айрыкча Евразия өлкөлөрүнө жаңы айыл чарба продукцияларын чыгарууда дыйкандарга, ташуучуларга санариптик маалымдоо системасын активдүү киргизип жаткандыгын белгилеп кетким келет. Өкмөт тараптан жума сайын азык-түлүккө болгон бааларга көзөмөл жүргүзүлүп турат. Баалар дээрлик бүгүнкү күндө туруктуу сакталууда.
Ал түгүл өткөн жумада жашылча жемиштердин баасы сезондуу арзандатылганы катталды. Билесиздер, азыр бышыкчылык мезгилде сөзсүз түрдө мындай маселе бар. Помидор, бадыраң, чеснок, алма 2,1%дан 5,9%га чейин арзандады. Ошол эле учурда фасолдун баасы жогорулады 1,4%га, 89 сомдон 90 сом 42 тыйынга чейин жогорулады. Бул фасоль өндүрүүчүлөр үчүн, төө бурчак өндүрүүчүлөр үчүн бул абдан мындай жакшы көрсөткүч деп айтсак болот. Социалдык маанилүү азыктардын ичинен эттин баасы акыркы 2 жуманын ичинде бир аз көтөрүлүп жаткандыгы байкалды. Койдун эти 10 сом 31 тыйынга, же болбосо 2,9%га, уйдун эти 7 сом 81 тыйынга, же болбосо 2,2%га жогорулады. Күз келип, мал жайлоодон түшө баштаганда малдын башын дүгүнөн сатып алгандар көбөйдү. Дээрлик көпчүлүгү сыртка коңшу өлкөлөргө сатылып жатат. Бул Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан мамлекеттерине. Учурда мунун үстүнөн монополияга каршы мамлекеттик агенттик да иштеп жатат. Ири мүйүздүү жана майда жандыктардын этинен тышкары башка эттерге бүгүнкү күндө кымбаттоо байкалган жок. Урматтуу мекендештер, эпидемиологиялык кырдаалга жана алга даярдыктар боюнча айта кетсем, 5 февралдан 14 сентябрга чейин ковидке каршы 335.905 лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлдү. Республика боюнча жалпысынан 13 лаборатория бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатат. Баягы буга чейинки пандемия абдан курчуп турган мезгилде, булар билесиздер, 16-18 лабораторияга чейин иштеткенбиз. Биз бул лабораториянын санын азыркы мезгилде өкмөт жумуш алып барып жатат, көбөйтүү максатында иштерди жүргүзөбүз. Азыркы мезгилде 4 лаборатория дагы кошумча алынды. Андан сырткары атайын проекттер менен дагы 10 лабораториялык жабдыктардын комплектиси келет. Ошо менен бүгүнкү биздин саламаттык сактоо кызматкерлеринин айтуусуна караганда, биз толук кандуу ошол биздин мамлекеттеги анализ, ПЦР анализдерин жүргүзүүчү лабораторияга болгон талаптардын бардыгын биз камсыз кылабыз. Бүгүнкү күнгө карата стационарлар консервацияланып жабылды. Билесиздер, күндүзгү стационарлардын баары жабылып, ал эми коронавируска каршы тартылган ооруканалар, иштөө үчүн тартылган ооруканалар өз багытында бүгүнкү күндө иштеп баштады. Толук кандуу. Дары-дармектер жана медициналык каражаттар боюнча айтсак, мамлекеттик материалдык резервтер фондуна 65 аталыштагы дары-дармектердин запасы даярдалып башталды. Бул маселени биз өзүңүздөр билгендей жакынкы мезгилде кабыл алдык. Буга чейин акыркы мезгилде мурунку адаттагыдай болгон ушул азык-түлүк коопсуздугун сактоо, башка коопсуздуктарды сактоо максатында материалдык резервтер фондуна атайын ушул тиешелүү керектүү заттардын кору коюлчу. Тилекке каршы көп жылдан бери булардын баары алынып салынып даярдалбай калган экен. Шашылыш түрдө 65 аталыштагы дары-дармектердин запастарын киргизип, бүгүнкү күндө ошолорду сатып алуу иштери жүргүзүлүп жатат. Бул боюнча акча каражаттарынын баардыгы маселеси чечилген. 15 сентябрга карата же болбосо бүгүнкү күнгө 27 дарынын түрү боюнча 85 миллион сомго сатылып алынды. Калган түрлөрү да бүгүнкү күндө сатып алуу боюнча же алып келүү боюнча иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен коронавирусту дарылоого керектүү дары-дармектер жана мед каражаттарынын тизмеси жаңыртылды. Бул улам тиешелүүнө жараша протоколдор, ошо дары-дармектерди колдонуу боюнча маселелер жаңыланып туруу. Бул бир эле биздин мамлекетте эмес, бардык жерде жүргүзүлүп жатат. Дүйнө жүзүндө ошого байланыштуу бул тизмелер да жаңыртылып жатат. Учурдагы абал боюнча айта турган болсок, дары-дармектер аптекаларда жетиштүү. Кийинки алып келүүлөр 15 сентябрдан тартып пландалып белгиленген. Бул боюнча атайын саламаттык сактоо кызматындагы министрлигинин карамагындагы департаменттин адистери иш жүргүзүп жатат. Атайын фармацевтикалык компаниялар менен алардын иш пландарын, кайсы күндөрү кандай дарылар келе турганын, кайсы дарылар керектелүү боюнча атайын иш-чаралар жүргүзүп, тыгыз байланыштуу иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Ошол боюнча ар бир фармацевтикалык компаниянын өзүнүн планына жараша алып келинип турат. Кайсы бир дарынын түрү азайып бараткан болсо, ал боюнча кабар берилип, ал фармацевтикалык компаниялар аркылуу алынып келүү иштери күнүмдүк керектөө үчүн жасалып жатат.
Булар антикоагулянттар, антиагреганттар, микробқа қарсы препараттар, 18 аталышы, дене табын түшүрүүчү дарылар, растворлордун түрлөрү, антисекретордук каражаттар, витаминдер, противореанимационный препараттар деп коет экен, морфин, диазепаман жана башка ушул маселелердин баардыгы бүгүнкү күндө бизде сатууда бар, тиешелүүнө жараша рецептке ылайыктуу алууга мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле реанимация бөлүмдөрүндө биздин ооруканаларда ФОМС аркылуу дагы камсыздоо иштери жүргүзүлүп жатат дары дармек менен. Кийинки сөз, өкмөт эпидемиологиялык очоктордо иштеген дарыгерлер үчүн айлык маянасынын үстө кошумча компенсациясы төлөмдөрү боюнча үзгүлтүксүз берилип келе жатат. Бул боюнча 785,4 миллион сом акча каражаты жумшалды 26 августка карата. Андан кийинкилери дагы бүгүнкү күндө акча каражаттары толук кандуу эсептелип, планда турат. Эч кандай маселе жок бөлүнүп берилет. Мага чейин Саламаттык сактоо министрлиги бул боюнча толук маалыматтарды берди деп ойлойм. Мен кайталабай эле коеюн. Дагы 640 миллион сомду биз мына жылдын аягына чейин деп, Кудай сактасын, кандайдыр бир дагы ушундай иш-чаралар жүргүзүлүп, керектелүү маселеси чыгып кала турган болсо, буга каражатты атайын пландап койгонбуз. Бул боюнча маселе чыкпайт. Ошондой эле ошол иш учурунда пандемияга, коронавирус оорусу менен ооруп калган, ошонун кесепетинен каза болгон биздин медициналык кызматкерлерге төлөмдөр боюнча дагы тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө кээ бирөөнө төлөмдөр төлөнүп берилди, кээ бирөө боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Аныктоочу, тактоочу документтер боюнча атайын Саламаттык сактоо министрлигиндеги комиссия иш-чараларын жүргүзүп, төлөмдөрдү жүргүзүп жатат. Эч кандай маселе болушу мүмкүн эмес. Бардык айтылган төлөмдөрдүн бардыгы толук кандуу мамлекет тарабынан төлөнүп берилет. Буга мына мен премьер-министр катары толук кандуу айта аламын, төлөп беребиз деп. Бул биринчиси, экинчиси кандайдыр бир сыйлоо менен, кандайдыр бир башка маселелер менен ошо менен өкмөт же болбосо мамлекет башка маселелерди токтотуп койбойт. Айтылган бардык маселелердин бардыгы медицина кызматкерлерине, башка ошол пандемияга каршы иштеген кызматтардын бардык төлөмдөрү толук кандуу төлөнүп берилет. COVID-19 пандемиясы боюнча каржылоо иштерине токтоло кетсем, пандемия башталган күндөн тартып республикалык бюджеттен 5,4 миллиард сом акча каражаты каралган. Анын ичинен 5,2 миллиард сом иш жүзүндө иштетилди. Бөлүнгөн каражаттар төмөнкүлөргө жумшалды. Медициналык жабдууларды ИВЛ кычкылтек концентраторга, ПЦР экспресс тесттерин алууга, реагенттерди алууга, медициналык багыттагы буюмдарды алууга, жеке коргонуучу каражаттарды сатып алууга, андан сырткары саламаттык сактоо кызматкерлерине компенсациялык төлөмдөргө, күч түзүмдөрдүн кызматкерлерине компенсациялык төлөмдөргө, обсервацияларда уюштурууга, тамак ашына жана башка чыгашыларына, андан сырткары аз камсыз үй-бүлөлөрдү азык-түлүк менен камсыздоого. Мына баарыңыздар күбө болдуңуздар. Карантин учурунда, өзгөчө абал киргизилген учурда мына биздин көпчүлүк жарандарыбыз ошол күнүмдүк таап аткан каражаттарын таппай калуу шартына дуушар болушту. Ошого байланыштуу мамлекет тарабынан тиешелүү пакеттер, жанагы азык-түлүк пакеттери жасалып, жергиликтүү бийлик аркылуу дээрлик республиканын бардык аймактарында уюштурулуп берилип жатты. Андан сырткары гриппке каршы жана пневмококко каршы вакциналарды сатып алууга мына алдыңкы партиясы бүгүнкү күндө келди. Кечээ күнү биз штабта тапшырманы бердик. Кудай буюрса, жакынкы күндөрү атайын кызматтар вакцинация жумуштарын баштайт. Андан сырткары башка жеке менчик клиникаларга дагы, башкаларга дагы баягы акы төлөө менен вакцинация жүргүзүүгө уруксат берүү маселеси дагы азыркы күндө чечилип жатат. Андан сырткары мамлекеттик материалдык резервтер фондуна буудайдын жана дары дармектердин запасын камдоого акча каражаттары бөлүнгөн. Бул боюнча мына биз сөзсүз түрдө мамлекет болгондон кийин ушундай резервтерди кармоого милдеттүүбүз. Ошондуктан ушул дары дармектерди дагы жана мен айткандай киргизип,
ошол дары дармектерди, анан кийин буудайдын жана башка азык түлүктөрдүн запастарын кармап турууга биз ушул атайын акча каражаттарын да бөлүп бердик. Чет элден келген финансылык жардамдар боюнча айта кетсем, бул боюнча биз канчалык түшүндүрүп айтып жатканыбызга карабастан кээ бир түшүнбөчүлүктөр болуп жатабы, биздин элибизде жарандарыбызда массалык маалымат каражаттарында ушундай ар кандай суроолор пайда болуп жатат. Бүгүнкү күндө COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүнүн алкагында эл аралык институттар менен 771,1 миллион доллар каражатына финансылык жардам боюнча иш чаралар жүргүзүлгөн. Анын ичинен бүгүнкү күндө 338 миллион доллары келди. 338 миллион доллар каражатты биз мына сырттан алдык бүгүнкү күндө. Мына ар ким ар кандай так маалыматы бары, так маалыматы жогу деле паланча сумма карыз болдук, паланча сумма алдык, ошонун баарын чиновниктер антты мынтты деген маселелер чыгып жатат. Андай эмес, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күндөгү жалпы сүйлөшүлгөн сумманын 338 миллион долларын гана алдык биз. Калган сумманы керегине жараша алабыз. Эгерде Кудай буйруп өзүбүздүн күчүбүз жетип бардыгын ички резерв менен бүтүрө турган болсок, бизге анын алуунун да кереги жок. Бүгүнкү күндө мына 338 миллион акча каражатын алдык. Анын ичинен 207,7 миллион доллары пайдаланылды. Бул каражаттар коронавирус инфекциясынын кесепеттерин жоюуга, калктын аз камсыз болгон катмарына пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөөгө, муктаж болгондордун азык түлүк коопсуздугун жана тамак аш ысыктарын камсыз кылуу, ошондой эле дарыгерлерге, мугалимдерге жана башка бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине эмгек акыларын төлөө, ишкерлерге жеңилдетилген насыя берүүгө байланыштуу чараларды каржылоого жумшалды. Айлык акыга бөлүп алды, мунун баардыгын айлык акы кылып жеп алды деген маселелерди мына айтып жүрүшөт. Ушундай төлөмдөр болсо эле баардыгын айлык акыга чегере берген туура эмес, урматтуу мекендештер. Мына бул жерде мугалимдердин айлыктары, бул жерде биздин медицина кызматкерлеринин айлыктары, башка күч органдарынын айлыктары, иши кылса ушул айлыкта отургандардын айлыктары, андан сырткары мына биздин пенсияда отургандардын пенсиялары, социалдык төлөмдөр, башка пособиялар, ушулордун баардыгы. Башында мен айтып кеттим, мына коронавирустун кесепетинен биздин бюджеттеги түшпөй калган дефицит 17 миллиардтан ашкан. Ошонун баардыгы мына бүгүнкү күндө ушундай кылып жабылып атат. Буюрса мен ойлойм, бул туура маселе, туура жол менен барган маселени чечүү жолу эсептелет деп ойлойбуз. Андан сырткары акыркы мына 1-2 сентябрда жогорку кеңеш ишке чыгып, ал жерде бизде 100 миллион долларга биз ратификация иштерин жүргүздүк. Ошонун ичиндеги бул 100 миллион долларды 1% менен биз 10 жылдык шарт менен алынган акча каражаты болчу. Бул боюнча кээ бир биздин жарандарыбыз дагы айтып жатышат. Туура түшүнүк болсун үчүн мен айтып коеюн. Бул 100 миллион доллар акча каражаты толук түрдө биздин ишкерлерге кетет. 5 жылдык же болбосо мүмкүнчүлүк болсо андан көбүрөөк убакытка бергенге дагы аракет кылабыз. Бул 1%тен биз ал жактан алып жатабыз. Бул жердеги банктар аркылуу берилет. Банктардын өзүнүн жанагы гарантиясы, эгерде ошол ишкер төлөй албай кала турган болсо, ошол банк төлөй турган моюнуна алган немеси гарантиясы, анан ошол жерде кредитти бергенден баштап 5 жылдын ичинде жанагы обслуживание деп коет, ошону үстүнөн иштөө маселелери, ошол башка чыгымдардын баарын кошуп келип туруп, биз ойлоп атабыз эң мындай төмөнкү деңгээлдеги жана алынып жаткан кредиттердин эсебинен болуп эсептелинет. Биздин бизнесмендер, биздин ишкерлер бул 100 миллион долларды алган кредитти кайтарып бергенден кийин эч кандай бюджетке же болбосо мамлекеттик экономикага таасирин тийгизбесе, биз кайтарып берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул ошол ишкерлерди колдоо максатында берилип жатат. Коммерциялык пайыздагы бул кредит болбойт, бул жеңилдетилген кредит болуп эсептелинет. Мен ойлойм, бул туура деп 1%тен алып биз жеңилдетилген кредиттин санын көбөйтүп берип аткан болсок, бунун эч кандай жамандыгы жок деп ойлойм. 207 миллион доллар мен айтылгандай, жогоруда айткандай пайдаланылды. Анын бардыгы 338 миллион доллар болчу. Анын 130,3 миллион доллары бүгүнкү күндө пайдаланылат элек. Бул каражат Улуттук банктагы борбордук казынанын
эсептеринде турат. Кээ бирөө сомго айланып турат, кээ бирөө доллар боюнча ошол бүгүнкү күндө улуттук банктын борбордук казынасында ошол жерде турат. Учурдан пайдаланып тышкы карыз боюнча айта кетсек, 2020 жылдын 31 июлуна карата мамлекеттик тышкы карыздын көлөмү 4 миллиард 169 миллион доллар түзөт. Бул билесиздер, кайсы бир убакта мындан да жогору көрсөткүчкө чыкканбыз. Акыркы жылдары биз муну төмөндөтүп келип, 3,8 миллион доллар, миллиард долларга чейин, миллиард долларга чейин түшүргөнбүз. Бүгүнкү күндө мына коронавирус шартына карата бул көрсөткүч бир аз жогорулады. Мен ойлойм, биз өкмөт катары максималдуу түрдө бул маселени дагы шартыбыз өзгөрүп, кадимки жагдайдагы турмушка түшкөндөн кийин бул карыздарды да төмөндөтүү үстүнөн иштейбиз деп ойлойм. Андан сырткары мамлекеттик карызды 2020 жылдын аягына чейин төлөөнү убактылуу токтотуп туруу тууралуу иштер жүргүзүлдү жана дагы улантылып жатат. 2020 жылдын 16 июнунда Париж клубунун мүчөлөрү менен өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлду. Анын жыйынтыгында ушул жылдын май айынан декабрь айына чейин Париж клубунун кредиторлорунун алдындагы карызды тейлөө убактылуу токтотулду. Же болбосо ошол жактан алган, буга чейинки алынган карыздарды төлөө боюнча быйылкы жылдык төлөмдөрдүн баары токтотулуп, жылдырылды. Ошондой эле ушул жылдын ичинде Сауд өнүктүрүү фонду менен Араб экономикалык өнүктүрүүнүн Кувейт фонду менен Туркия Республикасынын өкмөтү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алардын алдындагы карыздар дагы тейлөө мөөнөтү убактылуу токтотулду. Ошону менен бирге Кытайдын экспорттук импорттук банкы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, алар тараптан 2020 жылдын аягына чейин карызды тейлөө убактылуу токтотуулары тууралуу макулдук берилди. Бул чара Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 35 миллион АКШ долларын, же болбосо сом менен айта турган болсок 2,16 миллиард сомун экономия кылганга мүмкүнчүлүк берди. Урматтуу мекендештер, кийинки маселе биздин жарандарыбыздын арасында болуп жаткан кээ бир суроолорго жооп иретинде айтайын. Бул мына күз кышка даярдыктар жүрүп жаткандыгын учурунда айылдарда, кээ бир айылдарда электр жарыгын өчүрүлүп жаткандыгы боюнча маалыматтар чыгып жатат. Мындай авариялык өчүрүүлөр биринчиден ошол кичинекей 6-10 киловолттук чуалгыларда болуп жатканы аныкталды. Бул ошо айылдардын ичиндеги, же болбосо айылга кетип жаткан ошол чуалгыларда болуп жаткан өчүрүүлөр. Себеби биринчиден кээ бир аба ырайынын шарттары, шамал, ушуга окшогон жагымсыз шарттарына байланыштуу столболордун жыгылып калуусу, зымдардын үзүлүп калышы, же болбосо зымдардын кагылышып үзүлүшү боюнча маселесинин жаралгандыгына байланыштуу көпчүлүгү болуп жатат. Тиешелүү тез аранын ичинде кайра жандандыруу боюнча иш-чараларды жерлерде энергетиктер жүргүзүп жатат. Булардын баардыгы бул пландуу же болбосо атайын өчүрүүлөргө жатпайт. Бунун баардыгы ошол биздин бүгүнкү күндө дээрлик энергия секторунун ошол зымдары же болбосо электр жабдуулары 50%-дан жогору эскиргендиги натыйжасы болуп жатат. Ошонун негизинде мына илгери курулган боюнча көп жерлерде электр зымдары же болбосо электр столболору бүгүнкү күндө жаңыланбагандыгына байланыштуу туруштук бере албай жатат. Ошого байланыштуу жогоруда айтылып жаткан кээ бир жерлерде электр жарыгынын убактылуу жок болуп калган маселелери чыгып жатат. Мен жогоруда айткандай тапшырмалар катуу берилген. Бул боюнча иш-чаралар ошол жерлердеги атайын энергетика кызматтары аркылуу жүргүзүлүп турат. Учурда 2020 жылдын 30 апрелинде өкмөттүн токтомуна ылайык кышка даярдыктар толук кандуу жүрүп жатат. Ошондуктан энергетикалык жабдууларды эксплуатациялоо үчүн бир катар оңдоо курулуш иш-чараларын мезгил менен жүргүзүп жатат. Жогоруда айтылган авариядан сырткары бүгүнкү күндө кышка даярдык көрүү максатында кээ бир жерлерде энергетиктер ошол убактылуу кээ бир кышта иш бербей бузулуп же болбосо кулап кала турган столболорду алмаштыруу жумуштарын жүргүзгөн убактарда болуп жатат. Ошонун негизинде
алар убактылуу өчүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Кайсы бир айылда мүмкүн, кайсы бир райондо. Бирок андай өчүрүү боло турган болсо, сөзсүз түрдө алдын ала кулактандыруу иштери жүргүзүү менен жүргүзүлөт. Отун даярдоо, шаймандарды оңдоо, электрик жана жылуулук тармактарын куруу жана реконструкциялоо боюнча коюлган пландарды жана тапшырмаларды өз убагында аткаруу боюнча чаралар көрүлүүдө. Бүгүнкү күнгө токтогул суу сактагыч жана суунун көлөмү 15,1 миллиард куб метрди түздү. Ал эми былтыркыга караганда 2 миллиард куб метрге аз болду. Билесиздер, биз азыр жана орусча айтканда маловодный деп коет, же болбосо ошол суунун азаюу деңгээли жүрчү циклга келип кирдик. Ошол циклда мына жыл сайын 1-2 жылдын ичинде бизде ошол суу сактагычтагы суунун көлөмү азайып барат. Мен ойлойм, бул үчүн биз тиешелүү чараларды көргөнбүз. Кээ бир мезгилдерде тиешелүүнө жараша, керегине жараша биз электр энергиясын импорттоо боюнча дагы иш чараларды жүргүзгөнбүз. Эгер андай маселе чыгып кала турган болсо, биз ал иштерди да жүргүзөбүз. Бирок кыш мезгилинде, урматтуу мекендештер, буйруса эч кандай электр энергиясын пландуу веерди көчүрүүлөр болбойт. Мындай иш чара бизде каралган эмес, каралбайт дагы. Биз толук кандуу биздин жарандарыбызды электр энергиясы менен ушул кышкы мезгилде камсыз кылуу боюнча иш чаралар жүргүзөбүз. Кийинки маселе республикалык штабта бала бакчалардын санитардык талаптарды сактоо менен ачуу мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Коронавирус инфекциясынын жайылуусу күчөгөн убакта бардык бала бакчалар жабылган. Азыркы учурда жеке менчик бала бакчалар санэпидем көзөмөлдөө борборлорунун макулдугу менен кээ бирөөлөрү иштеп жатышат. Мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчалар ар бир райондо, шаарда атайын түзүлгөн комиссия тарабынан текшерилип, бала бакчалардын ачылышы жөнүндө жакынкы күндөрдө тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Ал үчүн атайын колдонмолор, алгоритмдер түзүлүп, ошол бала бакчанын иштөөсү боюнча шарттарга ким жооп бере турган болсо, кайсы бала бакча ошолорду ишке киргизүү боюнча сайын иш чаралар жүргүзүлөт. Андан сырткары азыркы мезгилде ошол алдын ала дезинфекциялоо иштери да жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. Ал эми бүгүнкү күндөгү биздин жарандарыбызды негизги маселе, бүгүнкү күндө негизги ошол маселелердин бири болуп, мектептердин иштөөсү боюнча болуп жатат. Биз угуп жатабыз, мына онлайн режимде дистанттык түрдө окуучуларды кээ бир жерде өзүнүн толук кандуу сапаттуу окутууга жетише албай жатканды боюнча дагы маселелерди айтып жатышат. Ошого байланыштуу биз мына штабта мектептерди толук кандуу иштетүү маселеси боюнча дагы мына маселени карайбыз. Мен ойлойм, эгерде бизде эпидемиологиялык кырдаал жакшы турган болсо, сентябрдын аягында биздин мектептер кандай шарттарда мындан ары октябрь айынан баштап иш алып барышын биз ошо сентябрдын аягында айтабыз деп ойлоймун. Бул боюнча штабтан атайын тапшырмалар да берилди. Атайын медициналык тармактагы кызматтар бул боюнча өздөрүнүн анализдерин жүргүзүп жатышат. Жакын күндөрү сунуштарын беришет. Мен ойлойм, биз ошол тиешелүү штабтын чечимине ылайык мүмкүнчүлүк болсо тез аранын ичинде кайра мектептерди ошол мурунку жагдайда ошол шарттарда иштетүүгө алып келүүгө аракетти жүргүзөбүз. Бул үчүн бир эле мамлекеттик кызматтар эмес, жалпы элибиз биз чара көрүшүбүз керек. Бизде эпидемиологиялык кырдаалдын жакшы сакталып турушуна баарыбыздын тиешебиз бар. Ошондуктан айтылган эрежелерди так сактоо менен санитардык гигиеналык нормаларды, эпидемиологиялык нормаларды так сактап тура турган болсок, биздеги мына эпидемиологиялык кырдаал жакшы турса, бул иштерди биз тез аранын ичинде карап, ишке киргизүүгө мурдагыдай шарттарда биздин балдарыбыз бири-бири менен көрүшүп иштеген, окуган шарттарга алып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойбуз. Ошого байланыштуу баарыңыздардан сураныч, ошол маселелерге көңүл коюу менен карасаңыздар. Азыркы мезгилде мына мурунку кырдаалга кайра түшүп калган маселе жаралып жатат. Кээ бир биздин жарандарыбыз маска тагууну такыр унуттук. Рейдтер жүрүп жатат. Ага карабастан кафе, ресторандарда
той аштардын кээ бир жерлерде уланып жаткандыгы болуп жатат. Алардын баардыгын иштеп текшерип тийишелүү жазаларын колдонуп жатат. Бирок мына элибиз ага карабастан дагы эле ошол маселелерди улантып жатат. Бул аягы жакшы эмес. Мен ойлойм, биз баарыбыз ошо талаптарды туура так аткарсак, жанагындай балекет болбостон тынчыраак болгонго бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк болот. Жаңылыктарда мен баарыңыздар окуп көрүп билип жатасыздар, угуп жатасыздар деп ойлойм. Мына кээ бир мамлекеттерде кайра күчөп жатканын, өзгөчө Европа мамлекеттеринде, бизде дагы мына кээ бир алыскы кошуна мамлекеттерде ошондой маселелер чыгып жатканы бүгүнкү күндө мына жаңылыктардан айтылып жатат. Ошондой маселелер бар. Ошондой шартка түшүп калбаш үчүн биз баарыбыз ушул эпидемиологиялык, санитардык гигиеналык норманы сактоого жакшы көңүл бурсак деп чакырат элем. Шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшү боюнча айта кете турган болсок, эки ооз сөз. Биринчиси, саламаттык сактоо министрлиги борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте шайлоо процессинин этаптарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту жана жарандардын ден соолугун сактоону камсыз кылуу үчүн аракеттердин алгоритмин иштеп чыгышты. Тиешелүү мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана шайлоо участоктарына жеткирилди. Өлкө ичинде жана өлкө тышындагы шайлоо участоктарында иштер санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен жүргүзүлүү үчүн шарттар түзүлүп жатат. Экинчиси, социалдык дистанция коомдук транспорттордо болобу, кафе, ресторандарда болобу, бардык жерлерде сакталууга тийиш жана талаптарды сактоону суранабыз. Санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо менен тойканалардын 100 орунга чейинки ачылышы боюнча штабта маселе каралмайынча ачылбастыгын эскертемин. Маселе жакын күндөрү сөзсүз каралат. Бирок ошол шарттарга, ошого туура келе тургандай болуп, бүгүнкү күндө биринчиден кырдаал, экинчиден ошого шарттарды туура түзгөнгө биз жетише ала турган болсок, ошо кафе ресторандардын ээлери менен биргеликте, анда мүмкүн бул маселени дагы караганга мүмкүнчүлүк туулат. Бардыгына бүгүнкү күндөгү кырдаалга байланыштуу болот. Ошого байланыштуу мен штабтын чечимине ылайык бул боюнча биз иш чараларды жүргүзөбүз. Себеби бүгүнкү күндө жарандарыбыздан башка ошол кафе ресторандарды иштеткен биздин ишкерлерден ушундай талаптар, суранычтар түшүп жатат. 100-150 орунга чейин көбөйтүү маселеси боюнча жакын күндөрү штабта бул маселени дагы карайбыз. Анан кайсы күндөн кандай иштөө шарттары түзүлө тургандыгы боюнча сөзсүз түрдө сиздерге кабар жеткизебиз. Кандай болгон күндө да жарандарды, саясий партияларды, баарыңыздарды мыйзамдуулукту сактоого чакырамын. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, шайлоочулардын добуштарын сатууга болгон аракеттердин баары кылмыш экендигин эскертемин. Биринчиден, паспортуңуздарды эч кимге бермеңиздер. Экинчиден, добуш берүү бул купуя, жашыруун процесс. Алдын ала жазып же базага киргизип коюуга эч кимдин мүмкүнчүлүгү жок. Электрондук урна шайлоо болгон күнү же болбосо 4-октябрь күнү гана иштейт. Ошондо гана эсептеп баштайт. Шайлоо күнү гана ар ким өз каалаганына добуш берет жана аны эч ким биле албайт. Ошондуктан ким кимге добуш бергенин эч ким билбейт. Бул купуя сыр болуп эсептелинет. Ошондуктан өзүңүздөр тандоо кылып, жүрөгүңүздөр менен тандоо жасаңыздар. Азыркы сатып алуу, добуштарды сатуу, ушул сыяктуу шайлоонун алдында жүргүзүлүп жаткан иш чараларга катышпооңуздарды суранабыз. Ар ким өзүнүн жүрөгү менен тандоо жасасаңыздар деп чакырабыз. Урматтуу мекендештер, кыскача ушундай. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Чоң рахмат Кубатбек Элчич. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, массалык маалымат каражаттары. Ошол коомдо көтөрүлүп жаткан актуалдуу маселелерге жооп ала алдык жана ошол өзгөчө тышкы карыз мунастары, ошол бюджеттин аткарылышы тууралуу жана эпидемиологиялык абал боюнча да жакшы маалыматтарды алалык. Бүгүн маалыматтарды эгерде кимдир бирөө жетишпей укканга же көргөнгө жетишпей кала болсо, биздин расмий сайттан, ошондой эле биздин ушу расмий Facebook, Telegram баракчаларынан угуп көрө аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.